Кайтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу коллегалар, бүгүнкү Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин 80-жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чынында бул өтө узак, өтө кыйын, өтө сыймыктуу, бийик жол. Ошону менен катар эле Кыргызстандан жаңы алган элчиликтен атайын ушу куттуктоону айтып турабыз, биздин өзүбүздүн кызматкерлери менен кошо. Франция менен Кыргызстандын эгерде карым-катнаштарын алсак, анда биринчи кезекте бул саясий багыттагы, экономикалык багыттагы, маданий багыттагы карым-катнаштарга токтолсок, жакын эле арада бийик деңгээлдеги жолугушуулар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Франциянын президенти Эммануэль Макрондун жолугушуусу болуп өттү. Былтыркы жылы көптөгөн убакыт өткөн жок. Андан башка дагы көптөгөн жолугушууларда эң негизи ушул Кыргызстан менен Франциянын аралашындагы экономиканы жакшыртууга, саясий карым-катнашты жакшыртууга, билим, инновация тарабындагы көптөгөн ийгиликтүү жетиштерге, келишимдерге кол коюп, ал ийгиликтүү иштеп жатат. Экономика багытын айта турган болсок, бардыгына айтып өтүрбөй негизине токтоло турган болсок, Кыргызстандын энергетика тармагындагы эң чоң долбоорлордун бири болгон Камбар-Ата КЭСи дагы француздар тарабынан эң негизи Кыргызстанга инвестиция тартылып, ошол инвестиция менен курула турган болуп, чоң көлөмдөгү каражат буюрса ишке ашырын алдында турабыз. Андан башка айтып өтө турган болсок, Каракол шаарынын жанындагы чоң туристтик чоң комплекс, үч чокку комплексин айта турган болсок, анда дагы көп каражат тартыла турган чоң долбоор. Ошол эле фармацевтика багытындагы жана башка дагы соода тармагындагы көп жетишкендиктерди айтсак болот. Ошонун ичинде маданий багыттагы кылган иштерге токтолуп кете турган болсок, бул албетте көптөгөн фестивалдар өткөн. Ушул Франциянын Париждин аймагында мейли сүрөтчүлөр тарабы болобу, мейли жазуучулары болобу, мейли артисттери болобу, ошонун ичинде эң барандуусу деп ЮНЕСКОнун патронажы аркылуу бирок Кыргызстан уюштурган Cinema Heritage кино фестивалын айтып өтсөк болот. Бул эми жаңы кадам, жаңы багыт, жаңы башталыштар. Буюрса, бул элчиликтин тарыхы 2-3 жылдын тегереги. Буюрса, биринчи багыттар башталып калды. Негизи Кыргызстандын жана Франциянын көп жагынан окшоштугун ала турган болсок, ошол эле демократия багытына көз караштыгын окшоштуруп, деги эле элибиздин кулк мүнөзүнүн окшоштук жагын ала турган болсок, мен ойлойм, бул карым-катнашты да бизди чоң келечек күтүп турат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн